Садыр Жапаров: урматтуу кыргызстандыктар, соц түйүндөрдө фейк аккаунттар ар бир жасалып жаткан иштерди сындап, элдин пикирин тескери бурганга аракет жасап жатышат. Кээ бир ою бузук сайттар, журналисттер да бар. Мисалы, каржы полициясы ички иштер министрлигинин алдына барат экен деген маалымат таратышты. Миграция министрлиги саламаттыкты сактоо министрлигине кошулат экен деп талкуу жаратышты. Өкмөт чечим кабыл алып, официалдуу түрдө билдирүү таратмайынча ишенбеңиздер. Ар бир жасалып жаткан ишибиз элден, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн гана болот. Айрым иштердин жыйынтыгы 3 айдан 5 айга чейин жемишин берет. Ошондуктан ар бир жасалган кадамды сындардан мурда жыйынтыгын күткүлө. Урматтуу сынчылар, жыйынтыгы элден, мамлекеттин пайдасына чыкканда өзүңөр эле уят болуп каласыңар. Мурдагыдай бир топтун кызыкчылыгы үчүн жасалчу иштерди түп тамырынан жок кылдык. Маркум Улан Эгизбаевдин Марипов боюнча 5 жыл мурунку айткан билдирүүсү кызуу талкуу жаратууда. 3 январда Жогорку кеңеш премьер-министрликке Улукбек Мариповдун талапкерлигин жактырып, жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Бирок Мариповдун кызмат ордуна киришкенине бир күн өтпөй эле коомчулук аны катуу сынгала баштады. Facebook социалдык тармагынын колдонуучулары маркум иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевдин мындан 5 жыл мурунку билдирүүсүн кызуу талкуулап жатышат. Анда 2016 жылдын март айларында Улукбек Марипов эсептөө палатасына жетекчи болуп дайындалган мезгилде Эгизбаев мындай деп билдирүү жазган. Ал арада 37 жаштагы Улукбек Марипов эсеп палатасынын башчысы болуп дайындалды. Мындай ылдамдык менен мансап өсүшүн жасай берсе, Марипов талайга барчудай. Мындан улам социалдык тармактардагы колдонуучулар Мариповдун кызмат ордуна татыктуу эместигин жазып жатышат. Эске салсак, Уланбек Эгизбаев иликтөөчү журналист болгон. Ал Азаттык үн алгысында эмгектенип, коррупциялык көрүнүштөрдү ашкерелеген. ЖЭП 38 миллион доллар кайда короду, бажыдагы уурулук, темир жолдогу жемкорлук, музейге сарпталган миллиондор, мансаптуулардын жер бизнеси, саясатташкан мумия өңдүү оңдогон курч видео иликтөөлөрү менен таанымал болгон. Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык көлдө 28 жашында каза болгон. Ички иштер министрлиги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып, журналист сууга чөгүп каза болгонун билдирген. Шамурза Бөрүкулов: өтө кызыл бат өчөт дегендей өпкөсүн колтуктап алышып, элден өзгөчөлөнүп, жулкунуп бакыргандардын тагдыры эмне менен бүтүп жатканын турмуш көрсөтүп койду. Биз кыргыздар өңгөчү үзүлөйүн деп кыйкыргандарды, башы көзүн ургулап жулкунгандарды кыйын экен, азамат экен деп бир паста көкөлөтө мактап киребиз. Ал эми ал кыйкырыктын артында кандай максаттар, арам ойлор бар экени жөнүндө эч ким дагы ойлонуп койбойт. Мелис Аспеков деген неме Куран китепти көтөрүп, ар кимге карматып жүрсө, аны да өзү таза үчүн Куран китепти көтөрүп жүрөт дешкен уумалар чыгышкан. Ага чаң жугузушпастан. Акыры эмне болду? Адалсынган молдонун үйүнөн арам чочконун башы чыккандай эле болду. Кудайга 1000 мертебе тооба кылдым. Өзүнүн акылын өзү билгенден кийин Куран китепти колуна алып эмне кылат дейм да. Дагы бир кыйкырыкчы бар эле, Момбеков деген. Атамбаевдин мезгилинде Момбековдой адам болгондо да Жогорку кеңештин депутаты бар экенин билген эмесмин. Анан эле Жээнбеков өлкө башына келген күндөн баштап ачылбаган таланты ачылып, сөздү окшошсо, окшошпосо куюштуруп сүйлөп, өзүнө каршы сүйлөп койгонду беттен алып, бакырып, өкүрүп чыгып кеткенде да көпчүлүк бийликчилер чыныгы депутат экен дешип шилекейлери агып кеткен. Кыйкырыгы 3 жылга созулуп келип, 2020 жылдын 5 октябрь күнү чыныгы жүзү ачылып калды. Мына бул Сыймык Жапыкеев да дал ошол куру кыйкырыкчылардын бири. Мурда эч кызматта жок мезгилинде кыйкырганда, митингдерди уюштуруп, элди топтогондо бир кыйкырыкчы жүрүптүр да деп макул болуп койдук элек. Андан соң Финполго өтө жоопкерчиликтүү кызматка баргандан кийин да өзүн пиар кылганын токтотпой койду. Элдин башын жакшы эле айлантып жүрдү. Мына эми акыркы күндөрү артынан сөз ээрчип, мунун деле аппак эмес экенин түшүнгөн адамдарга маалым болуп калды. Кийинки кезектеги кыйкырыкчыбыз Бакай Кашкарбаевко эч бир кызматта жок, бирок хандын кызындай чолчоңдогонун токтотпосо, бул да бир нерсенин үстүнөн чыга турган болуп жүрөт. Бакай азамат дешип, муну да кутуртуп жаткан күчтөр бар. Өзү биз аз эле көөдөн неме экен, анын үстүнө мактоолорду угуп асманга учуп кетчүдөй болуп калды. Мүмкүн ички дүйнөсү тазадыр, бирок кылып жаткан аракеттери менен жаңы бийликке только минус алып келип жатат. Садыр Жапаровду мен колдогом деп баарыбыз эле эрдеңдеп көчөгө чыгып кетсек, аягы эмне болушун элестете да албайм.
Так что сыймыктан бакайдан кийинки кыйкырыкчылар бир аз эки жакты карап ойлонуп иш тутсаңар жакшы болмок. Кыйкырган силер күч келсе силердин өңөчүңөргө оор болот. Бирок кыргыз эли ушундай жапай элекен дегизип бүткүл дүйнөгө кыргыздар жөнүндө жаман элес калтырып жатасыңар. Ал биз силердей эмеспиз, болгубуз да келбейт. Силерге окшоп калыштан Кудай өзү сактасын. Михаил Саакашвили Садыр Жапаровго эр жүрөк деген баа берди. Белгилүү грузин реформатору жана 2004-2013 жылдардагы президенти Михаил Саакашвили кайсыл бир белгилүү медиага маек куруп, Кыргызстан жана анын президенти Садыр Жапаров тууралуу өз оюн билдирген. Төмөндө анын маегин кыскача үзүндүнө сунуштайбыз. Мен жаңы бийликке азыркы президентке ийгилик каалайм. Себеби ал абдан кызыктуу инсан, албетте эр жүрөк инсан, өз эркиндигин өмүрүн тобокелге салып мекенине кайтып келди. Адалетсиз камалып кыйынчылыктарды башынан кечирди. Өз принциптери, эли, өлкөсү үчүн күрөш эмне экенин жакшы түшүнөт. Менин пикиримде азыр улуттук жарашуу зарыл. Бардык күчтөр менен сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн түзүү үчүн мен алардын ордунда болсом кеңири бир мунапыс жарыяламакмын. Экинчиден, мүмкүнчүлүктөр терезеси тез эле жабылып каларын эстен чыгарбашы зарыл. Жаңы бийлик эски советтик бюрократиялык структурадан, атка минерлердин жемжеген акырына айланган системадан, мамлекеттик аппараттын феодалдык түзүлүшүнөн арылууга тийиш. Бул үчүн аларда кеминде 6 айдан 1 жылга чейин гана убакыт бар. Ишеним кредити 6 ай десе болобу? Мен парламенттик шайлоого көз салып аттым. Элдин өнөктүккө катышуусу өзгөчө Бишкекте төмөн болду. Жалпы эл абдан активдүү болгону менен азырынча четтен байкоос алып турат. Ошол адамдарды өз тарабына тартып, эң башынан эле эффективдүү кадам жасап, анан мунун баардыгын туруктуу саясатка айлантуу зарыл. Жөн эле популисттик кадамдар менен эмес, бирок чыныгы реформалар абдан популярдуу болот. Популизм деген сөз туура эмес деп ойлойм. Аны эч нерсени өзгөртпөө үчүн пайдаланышат. Бийлик популярдуу чечимдерди кабыл алып, бюрократияга сокку уруп, элдин бизнестин түйшүгүн, салыктардын жүгүн жеңилдетип, коррупциялык кландарды оздуктап эл тарабында экенин көргөзсө, финансылык интеллектуалдык хаб концепциясын ишке ашырса, ошондо Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Орусиядан акча Кыргызстанга агылып турат. Ошондо абдан бай өлкө боло аласыңар, деген Михаил Саакашвили. Балбак Төлөбаев: сойкулук менен күрөшөбүз, убакыт келди. Адамча жашайлы, карапайым адамдарга орун тапканга жардам беребиз. Жакында программа түзөбүз. Мындай пикирин Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев билдирди. Шаарды тазалайбыз, бардык мааниде, өзгөчө базарлардын айланасын. Паракорчулук, ач көздүк, жеке кызыкчылык, сойкулук дегеле ушулардан акча таап байыган топтор бар. Болгон күчүбүз менен күрөшөбүз. Урматтуу шаардыктар, ушул топторго, алардын жалданма адамдарына, фейктерине ишенбегиле. Өзгөчө Ош базарынын ичин ызы-чуу кылып аткан провокатор, шантажчы топтор биз билебиз силерди. Жакында элге айтабыз силердин кылыгыңарды. Карапайым элди колдонбогула. Базардын ичиндеги орундарга кирип соода кылгыла, мыйзамды бузбагыла. Провокаторлорго чок түшпөйбүз. Убакыт келди, адамча жашайлы. Карапайым адамдарга орун тапканга жардам беребиз. Жакында программа түзөбүз, деп билдирүү калтырган Төлөбаев.